Ayal kişinin en жақшысы бұл subhanallah үйде отырғаны негізіндечи таарынбаңыздар ошо күйөөсү таап келип эле машалла ошонун алып келгенин жеп коюп эле королевада үйдө отуруш керек да негизиндечи ана не обязательно аял кишиге барып оокат кылып керелден кечке жиндөөөлөр менен мушташып кырылышып дегендей не обязательно да анан эми ошол эле мезгилде шариятыбыз subhanallah уруксаат берет кимдер иштесе болот жанагындай күйөөсү өлүп калгандар ошол эме subhanallah тыштап кетип жанагындай иштесе болбой калса же болбосо өзү жалгыз бой болгон болсо эч бир мындай бир оокат таба албаган болсо ошо уруксаат берет шарият иштегенгечи анан эми бизде болсо башка заман башка убакыт болуп атат иштеп аткан экенсиздер ошол формаңыздарды кичине кененирээк тиктирип алгыла ошол эле мезгилде кичине баягы өзүнө ылайыкташтырып койгула анан мен эмеде жүргөндө бул араб мамлекеттеринде жүргөндө көп көрөм форма одежда аялдардын формалары бар да военный формалар ошого ылайыкташтырып алсаңыз намазга дагы өзүңүзгө да ылайыктуу болот иншалла негизи аял кишиге 5-чи парыз бар мына 6-чы парыз керек болсо ыйман келтириш парыз намаз окуш парыз орзо тутуш парыз зекет бериш парыз ажылык кылыш парыз анан аялга өзүнчө 6-чы парыз бул чачын жаап жүрүш парыз денесин жаап жүрүш парыз бул моюндан алынбайт дайым военный болсоңуз да бул таксырым Аллах ыраазы болсун уже бул жагы уже 6-чы парызыңар чечилди эми кыямат күнү бул киши ушул жерде турган аялдар үчүн жооп бербейт жоолуксуз келип алган болсо эми такыр мындай чачтын деңгээли бар да мындай көпчүлүктөрү биз шариятыбызда кедейчиликтин эшигин ача турган нерсе деп айтабыз чач деме туруп мен болсо өзүм бул жерде мен карашымча кээ бирлериңер мага барган экенсиздер бир 20%ыңар мага барган экенсиздер кийимгечи мындай мен өзү зрительный память жакшы subhanallah айтайын дегеним ошол жин шайтандар көз тийүү жана кара дубаланып калуу деген бар го көп убакыттарда сыйкырчылар тырмак анан чачты колдонушат ошол эле мезгилде көздүн көпчүлүгү эмеге тиет аялдын чачына тиет анткени аялдагы бар нерсенин ичинде эң кооз нерсеси бул чач болуп эсептелет ошол себептен көп убакыттарда ушул именно карасаң көп аялдар баш ооруп жүргөн болот дайыма баш ооруйт мисалы такыр постоянно чарчайсыңар түштөн кийин эле чарчоо башталат анан кимде бир нерв болуп постоянно өзүңөр кыжаат болуп турасыңар да ошол нерсе именно ошо чачты катпаган себептен болот бул клинически доказано азыркы заманбапында мындай айтканда медицина менен да доказанный нерсе болчу именно ошол негативдүү бүт энергия чач аркылуу кете тургандыгы ушундай кечирип калсак дагы суроо